келейин дедим эле. Досым апамдын өткөнүнө дагы 7 жыл болуптур. Досым бир меме заказ кылдым эле. Эстелик койдуртайын дедим эле. Апама тирүүсүндө эч жакшылык кыла албадым. Өткөндөн жакшы эстелик кылып сүрөтүн койдурдук. Кан келет экен? Бүгүн чалыш керек эле досум, чал элек да. Барып келели. Барып келейик досум. Чалып калып аз досум. Алло. Баягы бир 100 миңди кылып жасата берле, сүрөтүн коюп астына сонун жасап эстеликтичи. Ооба, давай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай таксыр? Жакшыбы? Жакшы, өзүңөр? Аз могул жерде сутушуп атканыңарды угуп калдым да. Апам кабыр эле. Эстелик сылайын атасың да. Ооба, бир 100 миңдик эстелик сатып коеюн дедим. Мен нерсе айтайынбы сага? Ол жерде жаткан, кабырда жаткан адамдан мүмкүнчүлүк болуп, ушу кабырдан чыгарып тургузганда, биринчи эмне кыласың деп сураганда, биринчи очередте эмне дейт айтайынбы? Садака берем дейт. Ошондуктан бул жерге эстелик жасатып, акчаны кетиргенден көрө муктаж жандар бар да азыр. Кыргызстанда толтура муктаж жандар. Ошолорго кийим-кечегин алып берип, же болбосо тамак ашына акча берсеңиз, ошол могул жерде жаткан апаңызга 1000 эсе пайда болот. Туугандар, хадисте келет, о дүйнөгө кеткенден кийин, ал жердеги амалдарын, соопторун көргөндөн кийин айтат экен бенде. Я Алла, мени бу дүйнөгө жибербейсиңби кайра? Садака берип келейин дедим эле.